Жакын жерден эч ким көрүнбөй, чарчадым го күтүп жанатан. Ою нананананане. Сагындай тийишип аткан балдар барбы? Ооба, бар. Мисалга Аттарын айта ойлогоюн да. Анчалык жаш эжемде болуп тийгим келбейт. татуулардын кызы болгон, мисалы мектепте мугалимдерге таасирин тийгизет бекен? Ооба, бирок чынында тийгизет. Альбина Имашева актрисанын кызы да депчи. Ушундай айтат да, мени карар менен эле монтип калышат да. Сүрөткө түшөт. Сүрөткө түшкөн, конечно, жагатка түшкөн. Сүрөткө түшүп алсам болобу деген да. Ооба деп. Такие вопросы. Сен деле талантың барбы? Тартылып көрбөйсүңбү, аракет кылбайсыңбы? Тартпайт ал жака. Көп актриса болгум келбейт. Ажарыңан арбалып, дидарыңа зарланып, мунканып ырырдадым, булбул кушка айланып. Кыйноо салган кылыгың, кызгалдактай буралып, күн кечке созомобон, көкөк болуп үн салып. Салам достор, Сокомедианын катталуучулары, сиздер менен кайрадан амандашып атканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн студиябыздын төрүндө конок катары Альбина Имашева эжекебиз менен Арниз Кыдырмышев байкебиздин таланттуу кызы Аруке отурат. Салам, Аруке, кандайсың? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдың? Жакшы. Эртең менен эрте туруп, деги эле күнүң кандай башталат, сен айтып берчи. Эртең менен эрте туруп мен тренировкага барам. Андан кийин сабакка, ошол. Тренировкага канчада барасың? Саат 9-да. 9-да, кайсы жакка барасың ошондо? Бөкөнбаева жакта дзюдо. Дзюдо, барып атканыңа 1 жыл болуп калды айттың, Кандай максат менен барып атасың бул спорттун түрүнө? Өзүмдү сакташ үчүн, самооборона дегендей. Буну сага ата-энең сунуштады же өзүң барайын деп айттың баларга? Өзүм эле. Аруке, сен социалдык баракчалардан ырдап атканыңды көрдүм. Үнүң аябай укулуктуу экен да. Азыр ошол маегибиздин башында Саратан ырыгында ырдап берсең. Андан кийин маегибизди уланталы. Айланада турат Саратан, караныңды издеп баратам. Жакын жерден эч ким көрүнбөй, чарчадым го күтүп жанатан. Ою нананананане, ою нананананане, ою нананананане, качан келесиң? Азыр бир аз үнүм моор калып туруп ошол жаман кылып атат. Эртең менен жакшы уйкум ачыла элек дебейсиңби? Азыркы учурда канчанчы класс болуп калдың, өзүң жөнүндө айтып өтсөң, анткени сен бул биринчи алгачкы өзүңдүн интервьюң, буга чейин ата-энең менен, эжекелериң менен берип келчүсүң. Менин атым Аруке Абдрахманова. Мен 12 жаштамын. Азыркы учурда 6 класста окуйм, 68 мектепте. Ошол. Болду Дейсиң. Сен да актриса болгуң келеби же башка кесипти караштырып атасыңбы? Башка кесипти караштырып атам. Хореограф болгум келет. Эмне үчүн ал кесипти тандалдың? Кичинекей кезимден эле 5 жашыман баштап шаттык бийге барчумун. Андан кийин 6 жашымда, 6 деп коем, 9 жашымда ал жерден чыгып кеткенмин. Бирок ошол 9 жашымдан кийин мен хип-хоп жактан өзүм үйдөн бийлеп баштагам. Ошол үчүн аябай жактырып, азыркы учурга чейин өлө кылып атам дейсиң. Аруке, айтсаң, деги эле мисалы атаң актер, апаң актриса болуп, үйдө көп деле болушпайт болуш керек, дайыма жумуш менен алектенипчи. Анан бул актерлук, актрисалык кесиптин дагы өзүнүн баягы оорчулуктары барбы? Сенин көз карашың боюнча? Ооба. Чоң, көп десем болот ошол. Анткени кандай кино тартып атканда деле, театрда деле экөөнүкү бирдей эле. Оорчулуктары жанагындай чоң тексттерди окуш деле оңой эмес. Вот оор деп эсептейм. Кинолорго тартылып атасың? Ооба, бирок эпизодно эле. Эпизодно азыркыча роль ала элексиң, театргачы, театрга көп кызыкпайсыңбы? Жок, кызыкпайм, ал жердеки, билбейм, аябай тарта бербейт. Ошол. Жогоруда айтып калдың, спорттун бир түрүнө барбы, дзюдо менен машыгып атам депчи. Деги эле сага мындай тийишип аткан балдар барбы?
Ооба, бар. Мисалга. Аттарын айта албайм да. Ким менен көбүрөөк сырдашасың? Модель эжең мененби же Альбина эжең мененби? Кызды эжем менен көбүрөөк, анан бирок ошол эле учурда атам менен дагы. Эми бирок эжеме көбүрөөк айтам десем болот. Баардык сырларың эжең билет экен да. Айтасың дегеле азыркы учурда эмне менен алектенгиң келип атат? Өзүңдүн кызыкчылыктарың жөнүндө. Азыркы учурда меники дзюдо, ошондой эле хореограф. Ырдаганымда анча деле мындай кандай ырчы болуп кетким деле келбей эле, жөн эле хобби десем болот. Үйдөн эле ырдап калып же кээде бир аз сураганда деген ошондой эле ырдапчы. Эмнеге ырчы болуп кеткиң келбейт? Үнүң аябай сонун экен го. Билбейм, өзүмө анча деле сезилбей атат окшойт. Мындай жакшы ырдаймбы же ырдабаймбы депчи. Ошон үчүн жок эле деп коем. Мисалы сенин атаң, апаң актер, актриса, эжең дагы актрисалык каттанып атат, анан сага деле айтып калышпаймынбы? Сен деле талантың барбы? Тартылып көрбөйсүңбү, аракет кылбайсыңбы актер болуп же театрга барып ойноп деген сыяктуу? Ооба, айтышат көбүнчөсү, сен ата-энең дагы актрисаларго, сен ошол жака баргың келбей элеби депчи, ошол неме кесипке. Анан жок, мынча эле айтканда эле тартпайт ал жака. Көп актриса болгум келбейт. Деги эле мындай таланттуулардын үй бүлөсү кандай болот? Мага кызык боло берет да. Үйүңөрдө дайыма мындай кыймыл болуп турат болуш керек, бүгүн буну кылыш керек, эртең аны кылыш керек деген сыяктуу чогуу отуруп сүйлөшүп. Ооба, ар дайым ошол. Кээде апамдар деген эртең съемкам бар, ушундай деп калат. Эртең спектакльдер, ошого даярданыш керек, репетиция, эртең эрте туруш керек депчи. Ата-энеңди баягы колдоо катары кандай аракеттерге барасың? Мисалы театрга барып колдобойсуңбу же үйдө өзүң сиңдиңди карап отурган деле колдоп жатса керек? Үйдү жыйнап деген бир болуш керек деп ойлойм. Жана айтпадыңбы мындай деги эле мектебимде досторум көп депчи. Анан сени белгилүү адамдардын кызы катары дос кылгандар барбы? Билбейм, көбүнчөсү бар болуш керек. Бетке деле айтып кетчү, сен мамаң актриса да, мен ошон үчүн сен менен достошуп жүрөм дейт да. Артынан эле ушундай деп эле неметип коет болуш керек, бирок эки эле жакын досум бар, подругаларым бар. Ошолорго баардык сырымды бере алам. Дароо эле мындай экинчи ырдай эле дагы манайыз ачып алып, анан маектешип улантып алай. Кайсы ыр жагат өзүңө? Билбейм, баардык эле ырлар жага берет негизи. Азыр үнүм бир аз ооруп атат, ошон үчүн неметип жаман угуп калбайбы деп атам да. Болгону үнүң менен ырдай бер, анан көрөбүз, Кайсын ырдап берейин? Каалаган. Ушундай моментте баардыгы унутулуп калат го. Заркына деген ырдап берейин. Ажарыңан арбалып, дидарыңа зарланып, мунканып ырдадым, булбул кушка айланып, кыйноо салган кылыгың кызгалдактай буралып, күн кечке созомобон көкөк болуп үн салып Кадыр сыртында Арук экөөбүз сүйлөшүп атканда айтып калды эле, азыр мага мындай жакшы көргөн сыяктуу болуп жүргөн баланын бою бир аз кичирээк деп, Бардык эле адамдар өзүнчө эле сулуу да. Биз тандайбыз, ошондой болот депчи. Бардык мага кандай адам жакса, ошол менен эле сүйлөшүп кетем. Эме ушундай бою кыска, бою узун деп анча деле тандайм. Сен кадр сыртында башкача айттың эле го? Жок, эмне айтып атасың? Кандай китептерге кызыгасың? Китеп окуйсуңбу негизи? Альбина эженин үйдө өзүнчө бир китепканасы бар экен, Анда көрүп калдык. Алар анчаңды ойлой калган болуш керек, эч ким окуйт деле. Апам сценарический речь дегендерди деле окуп калат. Чоң китеп бар, ошону окуп. Мен фэнтези десем болот. Көбүнчө ошондой китептерди окуп калчумун кичинекей кезимде. Азырчы? Азыр жок, азыр китепке тартпайм деле, бирок кино, фильм, американский ошондой, голливудский дегендей.
Айтсаң, ата энеңдин кайсы сапаттарын баалайсың? Атаңдын, апаңдын болсун. Кандай сапаттарын өзүң боюңа алгың келет? Апамдыкын боюн. Атамдын мындай немесин. Туруп, жоопкерчиликтүүсүн, анан немелер болот эмеспи? Широкий не деп койчу эле, плечоч. Ошондой болорсун, мындай жинин, прям экөөнүн тең жинин алганда деген думаю бираз көп болду. Ошол экөөнүн жинин, жинин эмес, эми характерин десем болот. Анан эме, упрямство. Өзүм сөзүмө туруп, ушундай болду, мен эч жака неметпейм депчи. Могул жерде эле калам же ушундай деп. Аруке, айтсаң, эжекең эрте жашында турмушка чыкты да. Сен канча жашыңда чыккың келет, же карьераны улантып, өзүң үчүн жашагың келет? Карьераны уланткым келет. Көбүнчө биринчи бутума туруп, көбүнчө жактарды кыдырып десем болот. Андан кийин бир 25 жашка жакын ошондо тиям күйөөгө. Анчалык жаш эжемде болуп тийгим келбейт. Неге? Билбейм, жагы бербейт андай. Сен мисалы атаң менен апаңа өзүң жакшы көргөнүңдү пат-пат айтып турасың? Жакшы көргөнүмдү? Адамдыбы? Атаңды, апаңды. Жок, анча деле көп айтпайм. Неге? Тартасыңбы? Билбейм, уялап кетсиң. Камерадан өзүң атаң менен апаңа саламдалып койбойсуң? Кандайсыз апа, атам? Кандай жүрөсүңөр? Жакшы болду. Бүгүн эртең жооп тура албай турду. Ошол, мен силерди жакшы көрөм. Мен силердин кызыңар болгонуна сыймыктанам деген сөздөрдү айтып койбойсуң? Мен силердин кызыңар болгонуна аябай сыймыктанам. Ошо чоң рахмат силерге. Өзүңдү 10 жылдан кийин кандай элестетесиң мисалы? Бизнес-вумен да болду. Бирок чынында мен өзүм бизнесим болгондо прям машинеден чыктың, Lexus кара мындай ачып, тияктан телохранителим ачып, паспортасын анан ачыктын алдым. Мындай болчу. Ошондой болгуң келет, э? Аруке, айтсаң, атактуулардын кызы болгон, мисалы мектепте мугалимдерге таасирин тийгизет бекен? Ооба, тийгизет экен. Такие вопросы. Ооба, бирок чынында тийгизет. Көбүнчөсү сен Альбина Имашеванын кызы белең деп келет да. Анан класска киргенден кийин эле посторонний бир киши болуп калса, адам болуп калса, мугалимим айтат да, могул деген Альбина Имашева актрисанын кызы да депчи. Ушундай айтат да, мени карар менен эле монтип карашат да, ушундай депчи. Ошондой эле ойлойм да, ушинтип атат го депчи. Жолдон деле өтүп баратканда деле ушинтип айтып кетишет, ушундай депчи. Сүрөткө түшөт. Сүрөткө түшкөн, конечно, жагат го түшкөн. Сүрөткө түшүп алсам болобу деген да, ооба депчи. Жагып кетет ошондо. Аруке, бүгүн келип майк бергениңе терең ыраазычылык билдирем. Биздин көрүүчүлөргө өзүң каалаа тилегиңди айтып атсаң болот. Эркин микрофон берейин сага. Менин көрүүчүлөрүм эмне десем, силерге чоң рахмат. Мени колдоп турганыңарга, ар бир рилстерди ырдап киргизгендериме, ушундай сонун экенсиң, унуң жакшы экен дегендериңерге, мындай поддержка алганыңарга чоң рахмат. Жана ата энеме дагы чоң рахмат. Ошол и даже үнүм дрожит этип кетти. Чоң рахмат. Ошол баарына эле чоң рахмат. Ден соолук болсун. Ар дайым көп жашагыла, оорубагыла. Дагы албан ийгиликтерди каалайм. Буюрса хореограф болом деп атасың, Кыргызстанга өзүң чоң таасирин тийгизген, Кыргызстандын өнүктүрүүсүнө чоң салым кошкон мыкты кыздардан бол. Атаңдын, апаңдын сыймыгы бол дегендей, келечекте сени ой биздин Аруке деп чет жерлерден дегеле көп ийгиликтерди багындырып атканыңды көрүп сыймыктанып тура алгай. Урматтуу Сокол Медианын катталуучулары, ушу менен биздин эфирибиз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сокол Медиа YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламаттаңыздар. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт.
Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эч убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Войковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз.